Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Бүгүнкү чыгарылышта мигранттар арасында дүрбөлөң пайда болууда. Курьерлерге каршы массалык рейдтер активдүү жүргүзүлө баштады. Жаңы рейдтердин биринчи күнүндө эле 200 курьер кармалды. Буйрутма менен пицца жегенди жакшы көргөн орустардын реакциясы. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер. Мигранттар арасында дүрбөлөң пайда болууда. Москвада чабармандарга жасалган рейдтен кийин миңдеген мопеддер конфискацияланган. Эми эмне менен жашайбыз деп чет элдиктер даттанышат. Акыркы күндөрү Орусиянын ири шаарлары Москва жана Санкт-Петербургда электр велосипедин колдонгон мигранттардын курьерлерине каршы полициянын массалык рейдтери активдүү жүргүзүлө баштады. Велосипед курьери деп аталган бул иш-чаралар буга чейин эле массалык маалымат каражаттарынын да социалдык тармактардын да көп көңүлүн бурган. Анда конфискацияланган электр велосипедтери менен толтурулган лоттор тууралуу көптөгөн фото жана видеолор пайда болгон. Мигранттарды дүрбөлөңгө салган социалдык тармактардын бир колдонуучусу атайын унаа токтотуучу жайдын тосмосунда узун кезекте турган адамдардын видеосун жарыялады. Карачы, унаа токтотуучу жайдын баары велосипедтерге толуп калган. Мунун баары 2 күндүн ичинде. Азыр чабармандар транспорту жок чуркап жүрүшөт. Заказдар жеткирилбей жатат. Чабармандардын проблемасы ибактан бери козголуп келатат. Россиянын шаарларынын тургундары тротуарларда электр велосипедтери менен жарышып, жөө жүргүнчүлөрдүн ортосунда токуп, же жол эрежесин тоготпой, жолдун жээгине чыгып жатышканын айтып даттанышат. Москванын Преснянский районунун тургуну Мария мындай дейт. Алар жиннидей эле чуркап жүрүшөт. Алар чалуу же эскертүүсүз эле мурундун астына учуп кетишет. Мектептин жанынан баланы сүзүп кете жаздады. Анан бир нерсе болуп кетсе ага ким жооп берет? Бирок мындай жарыштар дайыма эле жакшылык менен бүтө бербейт. Маселен, жакында Москванын ВДНХ аймагында электр велосипед курьер жөө адамдар өтүүчү аймактарда кара адамды сүзүп кеткен. Жабырлануучу баш мээсине трамвай алып ооруканага жеткирилген. Күбөлөрдүн айтымында чабарман машинаны катуу ылдамдыкта айдап, телефон менен сүйлөшүп жаткан. Ал артына да караган жок дейт окуянын күбөсү. Ал жөн эле бурчтан бурулуп көздөн кайын болду. Жол кайгыл кызматынын кызматкерлери миграция кызматы менен биргеликте велокурьерлердин техникалык стандарттарга жана миграциялык мыйзамдарга шайкештигин текшеришти. Көрсө жүздөгөн электр велосипедтеринин моторлору уруксат берилгенден күчтүүрөөк. Бул аларды мопед категориясына киргизет. Башкача айтканда, аларды колдонуу үчүн М категориясындагы айдоочунун күбөлүгү талап кылынат. Рейдке катышкан милиция кызматкерлери мындай дейт. 2 күндүн ичинде 300га жакын курьерди текшердик. Алардын көбү унаасы каттоодон өтүшү керек деп күмөн санашканда эмес. Ал эми кээ бирлердин документи жок. Атыгүл велосипед үчүн да, өздөрү үчүн да. Техникалык бузуулардан тышкары мигранттардын келүүсүнүн мыйзамдуулугуна байланыштуу олуттуу көйгөйлөр аныкталган. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча чабармандардын көбү түшүнүксүз түрдө жумуш тапкан мыйзамсыз иммигранттар болуп чыкты. Ички иштер министрлигинин шаар жана Ленинград обласу боюнча башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Санкт-Петербургдагы абал тууралуу мындай деди. Биз текшерген электрондук байгерлердин 80%га жакыны тамак аш жеткирүүчү кызматында курьер болуп иштешет. Алардын олуттуу бөлүгү башка өлкөнүн жарандары. Болжол менен ар бир 5-чи адам Орусиянын аймагында керектүү документтери жок жүрөт. Бул иммиграция мыйзамдарын бузуу гана эмес, бул дагы коопсуздук маселеси. Жолдо бир нерсе болуп кетсе, бул адамдардын жоруктарына ким жооп берет? Кырдаалды талдоонун натыйжасында бийлик текшерүүлөрдө үлгүтсүздүк жүргүзүүнү чечти. 2025-жылдын 24-мартынан тарта борборлордо жана башка ири шаарларда мыйзамсыз велокурьерлерге каршы рейдтер туруктуу негизде жүргүзүлүүдө. Жаңы рейдтердин биринчи күнүндө эле Санкт-Петербургда 200 чабарман текшерилди. Алардын 160-нын электр менен иштеген велосипедтери конфискацияланган. Ички иштер министрлиги түшүндүргөндөй, унаалар мопедтерге туура келген мүнөздөмөлөргө ээ болгон. Демек алар айдоочунун күбөлүгүн талап кылышкан, ал эми курьерлерде жок. Күтүлгөндөй эле укук коргоо органдарынын чабармандарга болгон мындай дыккат көңүл буруусу тамак аш жеткирүү менен нан майын таппаган чет элдик жарандардын тынчсыздануусун жаратты. Белгилей кетчү нерсе, алардын көбү алгач Орусияга курулушчу болуп келишкен. Бирок кыязы Россиянын көчөлөрүндө шамал менен жарышуу, бетон алмаштырууга караганда алда канча жагымдуу болуп чыкты. Кармалган курьерлердин бири Өзбекстандын жараны. Мен лицензия керек экенин билген эмесмин. Алар мага велосипедиңди алып жеткир
жеткирип бер деп айтышты. Адал иштейм, батир төлөйм, үй бүлөмдү багам, азыр велосипедсиз калдым дейт. Жолдошу Тахир милиционерлерди чочулап карап кошумчалайт. Мен кылмышкер эмесмин. Мен аларга айттым. Мен уруу эмесмин, бандит эмесмин. Мен жөн эле тамак, ысык шорпо алып келем. Алар велосипедди алып, телефон чалууга да уруксат беришкен жок дейт. Мигранттар арасында паника тарай баштады. Кээ бир адамдар Орусиянын коопсуздук күчтөрү өтө катаал деп эсептешет. Мен үйгө жаңы эле бараткам. Заказ жок. Менин велосипедим бар. Күчтүү эмес, эски. Анан кеттик, текшерип көрөлү дешет. Мен айттым. Мен чарчадым. 12 саат иштедим, дейт орусча араң сүйлөгөн Фарук аттуу башка курьер. Алар мени сурабай эле машинага салып кетишти деп нааразы. Алар велосипедди да сурабастан алып кетишти. Эми кантип жашашым керек дейт. Дагы бири Тажикстандан келген Мухаммед деген карыя курьер башын чайкап: мен Москвада 15 жылдан бери жүрөм. Эч качан көйгөйлөр болгон эмес. Эми депортация деп жатышат. Мен патентим бар. Алар укпаса кантип түшүндүрө алам? Документим баары таза дейт. Бул билдирүүлөр сейрек эмес. Ошол сыяктуу окуялар курьердик чаттарда, телеграм каналдарында жана жабык мигранттар топторунда угулат. Алардын айрымдары камакта отурганда орой мамилеге, ал тургай кээде опузага да туш болгонун айтышууда. Бири бизге 5000 берсең велосипедиңди албайбыз деди. Менде мынчалык акча жок дедим. Анан мени алып кетишти деп шыбырады Самандар деген жигит сөз таппай араң. Мен арызданбайм. Жөн эле кыйын. Абдан оор. Мушташ эмес, иш кылгыбыз келет дешти. Мындай айыптоолор боюнча милиция кызматкерлери мыйзам чегинде иш алып баруу фактылары боюнча прокуратурага кайрылышсын. Бирок эң кызыгы, милиция кызматкерлерине бир дагы расмий арыз түшө элек окшойт. Кээ бир жерлерде заказдарды күтүү убактысы көбөйүп, колдонуучулар кызматтын үзгүлтүккө учурашына нааразы боло башташты, дейт ири азык-түлүк жеткирүүчү компаниялардын биринин өкүлү. Миграция кызматы жана Россиянын улуттук гвардиясынын патрулдук кызматтары негизги пункттарды калктуу конуштардан тарта борбордук көчөлөргө жана кыймыл көп болгон кесилиштерге чейин ээлейт. Кээде бул атайын операцияга окшоп кетет. Бишкектик Арсен: велосипедим эвакуаторда. Эч нерсе деп айтууга үлгүргөн жокмун. Түшүндүргөн да жок. Жөн эле алып кетишти. Мен кылмышкер эмесмин деп нааразы. Эвакуаторлор конвейер сыяктуу координацияланган тартипте иштешет. Электр велосипедтерин биринин артынан бири жүктөп атайын токтоочу жайларга алып барышат. Көптөгөн курьерлер үчүн бул жеке трагедия. Көбүнчө велосипед кредитке алынат же акыркы акчасын ижарага берилет. Миграция кызматынын кызматкерлери курьердин Россияда каттоосу жок, патентинин мөөнөтү өтүп кеткен же мыйзамсыз жүргөнүн аныктаса депортациялоо процедурасы башталат. Алгач убактылуу кармоочу жай, андан кийин сот жана бир тарапка билет. Чет элдик курьерлердин массалык түрдө өлкөдө болушу жана алардын статусу тууралуу маселе техникалык, укуктук гана эмес, саясий маселеге айланды. Жанакы язы жакынкы айларда биз курьердик жеткирүү секторун жөнгө салуу дагы олуттуу өзгөрүүлөрдү күтсөк болот. Орустардын реакциясы: жалпысынан алганда, орусиялыктардын басымдуу көпчүлүгү коопсуздук күчтөрүнүн мындай демилгелерин кубаттайт. Буйртмаланган пиццаны жегенди жакшы көргөндөр үчүн 5 бармактын фигурасын көрсөтүүгө убакыт келди. Эгер пиццаны кааласа, өздөрү каалаган нерсесин алышсын. Ковид эбак бүтүп калды. Анын армиясы менен бирге жеткирүүнү бүтүрүүгө убакыт келди. Бул билдирүү талкуунун толкунун жаратты. Кээ бирөөлөр муну акылдын үнү, башкалары мыйзамсыз иммигранттарды саясий жактан коргоо катары көрүштү. Кимдир бирөө акыры кимдир бирөө чындыкты айтып жатат деп жазса, дагы бирөө Затулин үйдө шаурмасыз калуудан коркуп жатат деп жазган. Курьердик чаттарда депутаттын сөздөрү этият оптимизм менен кабыл алынды. Ошолордун бири шыралиятын айтып, түшүнгөн адамдар бар экенин көрүп жатабыз. Ким айтат? Биз душман эмеспиз. Биз жөн гана иштегибиз келет. Мүмкүнчүлүк болсо баарын мыйзам чегинде кылмакпыз. Бирок азыр алар бизге кылмышкерлердей мамиле жасап жатышат. Ошентип катаал тазалоонун фонунда акырындык менен экинчи фронт, социалдык саясий талаш тартыш пайда боло баштады. Сиздин оюңузча курьердик кызматты азыркы абалында калтыруу керекпи? Же бул иш чөйрөсүн жоюуга чейин олуттуу түрдө кайра уюштуруу керекпи? Пикириңизди комментарийлерде бөлүшүңүз. Маалыматтар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды. 133 баары биригип 133. Ой, мекендештер, кандайсыздар? Экрандан алыстабай турабыз. Ушул видеонун аягына чейин көрөбүз дагы болгон группа контакттар менен бөлүшөбүз. А мен сиздерге кыскача Ивановский трикотаж дүкөнү жөнүндө айтып кетейин. Ивановский трикотаж дүкөнүн өзүңүздөр билесиздер. Ал жакта сонун болгон Кореядан, Белоруссиядан жана ошондой эле Ивановадан кийимдерди алып келип сатышат, өзүңүздөр билесиздер. Жана ошондой эле эң качественный Белоруссиядан косметикаларын да сатышат. Мына ошолор акчалай оюндарды ойнотуп жатышат. Ал жакта 133 сертификат коюлган. 133 адам байгеге ээ болот. Анын эң башкы байгеси 200 000 рубль, экинчиси 150 000 рубль, үчүнчүсү 100 000 рубль. А баса андан сырткары
10 штук 50 000 рубльдан, 10 штук 40 000 рубльдан, 10 штук 30 000 рубльдан, 10 штук 20 000 рубльдан, 10 штук 10 000 рубльдан, жана ошондой эле 30 штук 5 000 рубльдан, 50 штук 1000 рубльдан. Мына ушул байгелердин баары мүмкүн сиздики болуп калышы мүмкүн. Но эми баары эмес, бирөөсү, Пускай 200 000 рубль сиздики болуп калсын. Анда эмесе экранда турган номерге чалыңыз, оюнга сөзсүз түрдө катышыңыз. 5 апрель күнү Алсу медиа каналынан прямой эфирде жыйынтыкты чыгарабыз. Андыктан экранда турган номерге сөзсүз түрдө батыраак чалыңыз. Билет басып болгону 1000 рубль. Барыңыздарга ийгилик.